Суроом, бүгүнкү саясатта жүргөндөрдүн көбү сен айткандай билими барбы? Балким алар практика тарабынан саясатты мынтип байкап, баамдап, ошол жон териси менен сезип, мен практика тарабынан менин билимим бар деп эсептейттир. Бирок ар дайым баягы практикадан теория келип чыгат эмеспи? Теориядан практика жаралат. Экөөнү айкалыштырып, экөөнү биргеликте алып кеткен эң бир мыкты саясий топ аз да. Ошондуктан азыркылардын баары эле билимдүү, тажрыйбалуу деп айта албайм. Практикасы барларга теория жетишпейт да. Бул сөзүм менен мен эмнени айткым келет? Саясатта мен мисалы үчүн сыйлаган Текебаев да. Эң күчтүү саясатчылардын бири, Конституциянын атасы. Дагы саясатта сынбаган, ушунча кара көөнүс ышкатылса да, шубабаса дагы сынбастан иштеп келип аткан Адыхан Мадымаровду тааныйм да, агайды. Мен коомчулукта ушундай саясатчылардын барында мындай проблема болбочу эле да. Акыркы учурда сен айткандай билими жоктордун көбүрөөк болгондугунун кесепетинен, мындай такшалган саясатчылардын коомчулукта жоктугунун кесепетинен, балким кээ бир учурларда Кудай арам кылган иштерди бүгүнкү күндө коомчулукка булар жарыя кылып аткандыр. Балким ошо менен биз казынаны толтурабыз деп аткандыр да. Мен ойлойт элем, сага ошого билим бар саясатчы кыздар коомчулукка керек экен депчи. Болбосо билими болбосо билимсиздер ордун ээлеп атат да. Кудай буйрса саясатта көргүң келет сен дагы.